Саламатсыздарбы? ChatGPT'de мисалдар дагы иштесек болот. Анын үчүн Google'га кирип, могул жерге ChatGPT деп жазабыз. Жазгандан кийин биринчи могул жерге келебиз. Бул жака келгенибизден кийин бул жакта регистрация болобуз. Регистрацияда через Google аркылуу регистрация болуп, андан кийин атыбызды, туулган жылыбызды жазсак регистрация болуп кетебиз. Андан кийин бул жерде могул жерге биздин өзүнүн тапшырмабызды жазсак болот. Жанаракта мага бир эжеке бир мисал берди эле, ошону иштеп берчи деп бир эжекеден сурап аткандан, эжеке андан сурабай эле мындай ChatGPT'ден иштесеңиз болот деп үйрөттүм. Могул жака Google переводчикке мисалды жаздым, маселени. Андан кийин русский дегенди котордум дагы. Ушул жерде мына жакта төмөн жагында копировать деген бар. Копировайтты басып туруп эле ChatGPT'ге алып барып, ушул жерге келип вставить этип, Enter клавишасын басып койдум. Эми бул жакта Аселдин ушул мисалды этабы менен мындай кылып түшүндүрүп берет да. Ушул мисалды эми биз мындай кылып көгөртүп, Ctrl+C менен көчүрөбүз дагы Google переводчикке алып келип, бул жерде русскийди тандайм. Бул жерде өчүрүп салам дагы. Эми бул жакты мына кыргызчасы. Кааласаңыз орусча түшүнсөңүз орусчасын. Мына жерде Аселдин азыркы жашын белгилейбиз. Мындай кылып ар бирин ушундай кылып чыгарып берет. Анда ChatGPT'де дагы эле мына карасаңыз, теңдеме түзүп өзү этап менен ушундай кылып чыгарып берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталып, сабактарды көрсөңүздөр болот. Бүгүн кеч ChatGPT жасалма интеллект боюнча онлайн курс өтөм. Ага да катышсаңыздар болот. Ал сабакта 30дан ашык платформалар менен иштегенди үйрөтөм.